достор. Saat kaç oldu? 10:30. Бүгін шембе 20 февраль 10-дан 42 минута өтүптүр. Мен азыр Алабуканын рай борборунан 2 саат тоо жакты көздөй кетип баратканда Көксерек деген айылына кетип баратам. Көксерек айылы Өзбекстан менен чектеш айыл. Ал жакта неме деди. Ошол өткөндө Аксыдагы эл чогулуп чек арадагы маселени айтып өлкө бийлигине кайрылган болчу. Ошол жерге барып мен эмнеге кайрылганын, проблеманы силерге интернет жакшы иштесе буюрса түз эфирде көрсөткөнгө аракет кылам. Ташиев мырза Баткенге барды. Мен Аксыдан кабар алайын дедим. Аксы Алабука ошол Көксерек айылынан кабар алайын дедим. Азыр буюрса жеткенде түз эфирге чыкканга аракет кылам. Бол болсо эле жок видеого тартып анан кийинчерээк жүктөгөнгө туура келет. Аба ырайы өтө начар десем болот. Жамгыр жаап атат, туман. Көксеректе кар болушу мүмкүн. Азыр болсо эми ошол Көксерекке кетип аткан жолду көрөсүңөр. Адырга чыгып баратабыз. Жол өтө начар. Себеби дегенде Алабукага чейинки жол деле жакшы деле эмес экен. Аксыга чейинки жол деле жакшы эмес экен. Ишылса Аксы, Алабука, Чаткал тарап бийлик үчүн өгөйрөөк окшойт. Өзүңүздөр көргөндөй жол өтө начар. Туман кичине тарады. Анда биякта Алабукада неме аябай туман, жамгыр, суук болсо Көксеректе кар жаап атат дешкен. Жолдо туман тарады, бирок Көксеректе кандай болот билбейбиз. Жолдун акыбалын көрдүңүздөр, ушул Алабукадан Көксерекке чейин ушундай жол экен. Өтө начар жол, тегерегин баардыгы тоолор курчаган. Биздин башта бийик болгон үчүн эле атайын ошого бир аз жолдун начардыгы ичинде отурган адамга билинбей атат да, бирок дөңгөлөк машинанын ходовой части өлүп атат да мындай жолдордочу. Айла жок, чыдаш керек. Детне тоолор туман, бийик тоолор туман. Мындай жол. Көксерекке жетейин дегенде дагы кичинекей өтө коркунучтуу жолдор бар деди. Көксерекке биринчи жолу барып атам. Алабука менен Аксыга буга чейин келгенми, бирок деген 10 жылдай болуп калды окшойт. 10 жылдан ашык убакыт болуп калды, келе элек болчумун. Жолдору жүрсө болот, бирок деген мындан да жакшы жолдор болсо болмок деген тилекте калып кеттим. Буюрса деп туралы. Андан
бир аз өзгөрүптүр. Мурдагыдай талалар эмес, талаларда дагы жаңы үйлөр пайда болуптур. Жерлер берилип, үйлөр курулуп дегендей. Дагы Ya. Көксерекке жеткенде дагы видео тартып жүктөймүн.